Саясий жаңылыктардан Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров бүгүн абактан чыкты. Бишкек шаарына караштуу 1-Май райондук соту жогорку кеңешинин депутаты Асылбек Жээнбековду абактан бошотту. Ошондой эле Төрөбай Зулпукаров дагы камактан чыкты. Маалыматка ылайык, судья Нурдин Ибраимов УКМКнын тергөөчүлөрүнүн өтүнүчүн канааттандырган. Эске сала кетсек, Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаров кумтөрдөгү коррупцияга аралашкан деп шектелип, УКМКнын абагына камалган. Башкы прокуратура алардын жазык жоопкерчилигине тартуу үчүн жогорку кеңештен макулдук сураган. Бирок 8 декабрда парламент кол тийбестиктен ажыратуудан баш тартышкан эле. Акылбек Жапаровдун уулу Асылбек Жээнбековдун кызына үйлөнөт. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун уулу бүгүн эркиндикке чыккан депутат Асылбек Жээнбековдун кызына үйлөнөт. Той 20 декабрга белгиленген. Бул туурасында Кактус жазып чыкты. Редакция бул туурасында депутаттардан да сурап көрүшкөн. Алардын бири 2 жаш мындан 2 жыл мурун Сооронбай Жээнбеков президент болуп турган мезгилде эле баш кошушмак болгонун. Бирок Жээнбековдордун үй бүлөсү Жапаровдорду теңине албай, макул болбой койгонун айткан. Ал эми дагы бир депутат 2 жаш буга чейин эле сүйлөшүп жүрүшкөнүн айтып, Жээнбеков камактан чыкканда той болору күтүлүп жатканын айткан. Маалыматка караганда жигиттин аты Максат, кыздын аты Бегимай. Ал эми бүгүн Акпресс маалымат агенттиги Асылбек Жээнбековду жакында куда болот деп бошотуп жатышкандарын жазып, кайсы жогорку кызматтагы адам үлпөт тойду кудасыз өткөрөөрүн кааламак эле деп суроо салды. Белгилүү актриса жана теле алып баруучу Назира Айтбекова жарым жылаңач сүрөттөрүн жарыялап чуу жараткан эле. Айтбекова мындай ачык сүрөттөрүнүн астына Кыргызстандагы бир катар уурчунтуу көйгөйлөрдү жазган. Айтбекованын мындай кылыгына ырчылар Айпери Көбек кызы менен Гүлнур Асанова пикирин калтырган эле. Алар мындай кылыгынан нааразы болуп, аны акылга чакырып, ага ыймандуу болууну айтып, Назира Айтбекованы сойкууга салыштырган эле. Ал эми бүгүн Назира Айтбекова ага жооп катары төмөндөгү текстти жарыялады. Анда мындай дейт: Кечээ эле кылгылыкты кылып, кылжып менен бууп, бүгүн ыймандуу болуп, мага акыл үйрөтүп, ааруулуктан, аялдыктан, тазалыктан сүйлөп жатышат. Ыйманыңар ошол болсо, жылаңач эле жүрө берсем болобу? Кыздар антип 2 жүздүү болгуча жылаңач эле жүрүүгө чакырам. Чечингиле флешмоб уланат. Канча кийим көрдүм, ичинде адамы жок. Канча адам көрдүм, сыртында кийими жок. Болгонуңдай көрүн же көрүнгөнүңдөй бол. Жүзүңдү ач Күлчатай. 2 жүздүүлүк токтосун деп жазган Айтбекова. Ал арада Назира Айтбекова кайрадан тилиңерди тырмап бүттүңөрбү деп жалпы окурмандарына арнап пост жазды. Анда мындай дейт: Кантип атасыңар анан? Тилиңерди, эгоңорду тырмап бүттүңөрбү? Комплексиңерди толтуруп дегендей, ушактаганда, жамандаганда, төпөштөгөндө аябай бөксө жериңер толуп, бийик чыгып, кадимкидей эс ала түштүңөрбү деп эле сурап коеюн дегем. Мен бар, тоодой бактыңар бар. Мен силердин бактыңарга төрөлгөнмүн деген өзүнүн укмуш бийикке чыгарган ыр бар эле го. Дал ошондой сезейин да өзүмдү. Эмне болуп кетер экен деп. Мендей тентек кыз силерге керек. Шокотерапия кылып турбасам, Афганистан болуп кетесиңер. Алиги сүрөтүм бүтө элек баса. Аны кийинки сапар катуу жинденгенде чыгарам. Чыдамсыздык менен күткүлө кара жандарым. Азыр маанай ажайып болуп турат, деп жазат ал Instagram баракчасында.